Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, мен өзүм Россияда юрист болуп эмгектенем. Жеке баракчама көп суроолор келип жатат. Жаңы 8-июлдан баштап келген мыйзам кандай болот жана миграционный учетту же болбосо регистрацияны кандай коюлат деген суроолор көп келип жатат. Жооп катары айтып бере турган ниетим бар. Мурун миграционный учет күчүнө кире элек маалда мен айтчу элем, жашаган жерде же иштеген жерде учетто турушуңар керек деп. Мурунку эреже болсо азыркы жаңы эреже боюнча кичине татаалдашылып калды. Татаалдашкандын себеби баягындай эле жашаган жерге учетко туруш керек. Ошону менен мурун болсо жөн эле юридический иштеген жердин юридический адресине турганга мүмкүнчүлүк болсо, азыркы маалда эгерде ишкана сиздерге миграционный учетты кылып берсе, ошол жерге жашаш же болбосо ошол жерде жүрүш, туруш, мындайча айтканда пребывать, милдеттүү түрдө пребывание болушуңуздар керек. Демек, миграционный учетту кайталап кетсек, мыйзамдуу түрдө Россия Федерациясында туруш үчүн биринчиден Россияга келгенде квартира жашаган жерге миграционный учетко турасыздар дагы 90 суткага. Андан кийин сиздер менен эмгек келишим түзгөн жумуш берүүчүнү таап туруп, ошол жумуш берүүчү менен эмгек келишим түзүп, ал эмгек келишим болсо 3 эмгек күндөрүнүн ичинде, мындайча айтканда, в течение 3 рабочих дней ал эмгек келишимин иш берүүчү либо работодатель болсо уведомление кылыш керек. Ошол уведомленный болгон эмгек келишимдин негизинде сиздер ошол жашаган квартиранын же болбосо эгерде сиздерге работодатель жашоочу общежитияны ижарага алып беришсе, ошол документтер менен барып туруп кийинки миграционный учетуңарды узартып алсаңыздар болот. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, мурункудай айткандай эле азыркы маалда ошол мыйзамдуу жүрүштүн эң татаалдуу бир нерсеси болбосо жашаган жериңерде силердин квартиранын ээсинин миграционный учетко коюшун согласиясы жана ошондой эле сиздер иштеген жердин работодатель силерге эмгек келишим түзүп берүүчү макулдугу. Ошол эки чоң проблемалар бар. Ошол проблемаларды чечип алсаңыздар, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 100% мыйзам чегинде жүргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.